Садыр Жапаров бийликке кирген 2 жыл içinde эмнелерге жетишти? Кунтурду мамлекетке алды. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун баштады. 2020 жылы 250 миллиард сом менен алган Кыргызстандын бюджетин 400 миллиард сомго чыгарды. Эң акыркы заманбап аскердик техникаларды сатып алды. Анын ичинде байрактар. Кыргызстан 30 жылда сатып ала элек техникалар өзгөчө кырдаалдар министрлигине алынды. 1 жыл içinde Кыргызстандын аймагында 70 мектеп курулуп жатат. Анын içinde Бишкекте эле 15 мектеп колдонууга берилди. Шарттары Европаныкындай. Мугалимдердин айлыгы жогорулады. Пенсионерлердики көтөрүлдү. Мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы жогорулады. Аскерлердин айлыгы жогорулады. Мисалы Баткенде 16 000 сом алган сержант азыр 76 000 сом алат. Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө мамлекет кайтарымсыз бир жолку 100 000 сом өлчөмүндө акча берип жатат. Быйыл 2800 үй бүлөгө берилди. Кийинки жылы 10 000 үй бүлө жардам алат. Ири ГЭСтин курулушу жүрүп жатат. Балыкчы Кочкор Каракече темир жолу курулуп жатат. Быйыл мамлекет өз каражаты менен Кыргызстандын аймагында жалпысынан 600 чакырым жолду асфальттады. Эң башкысы жоопкерчиликтүү бийлик. Мурда Жогорку Кеңеш президентке шылтап, президент премьер-министрге шылтап, эч ким жоопкерчилик алчу эмес. Азыр чечим дагы, жоопкерчилик дагы бар. Салык, бажы жана башка тармактардагы коррупциялык схемалар болду. Киреше булактары көбөйдү. Буга чейинки президенттер алган тышкы олчойгон карызды төлөп жатат. Соглашение между Кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Республики Узбекистан о совместном управлении водными ресурсами Кемпир-Абадского антижанского водохранилища. Апта аралыгында Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Норовдун Кыргызстанга расмий сапары эки өлкө үчүн стратегиялык келишимдерге кол коюлган аянтча болуп калды. Тараптар кыргыз-өзбек мамилелерин өнүктүрүүнүн негизги маселелерин, аларды саясий, соода, экономикалык, инвестициялык, маданий, гуманитардык жана башка тармактарда мындан ары кеңейтүүнүн жана тереңдетүүнүн келечегин талкуулашты. Ошондой эле актуалдуу аймактык жана эл аралык маселелер боюнча пикир алышты. Наша сегодняшняя встреча была организована в целях. Бүгүнкү жолугушуубуз Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга боло турган мамлекеттик визитин сапаттуу жана мазмундуу даярдоо максатында уюштурулду. Мамлекет башчыларынын саясий эркинин жана практикалык кадамдарынын аркасында кыргыз-өзбек кызматташтыгы достук, коңшулук жана стратегиялык өнөктөштүк рухунда динамикалуу өнүгүүсүн улантып жаткандыгын канааттануу менен белгилеп кетким келет. Бүгүн мен кесиптешим менен салттуу достук жана ишеним жагдайда саясий, соода, экономикалык, инвестициялык, маданий, гуманитардык жана өз ара кызыкчылык туудурган башка тармактардагы эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкууладык. Жыйында кол коюлган дагы бир документке ылайык эки өлкө ортосундагы мамлекеттик чек аранын айрым участактары жөнүндө келишимге жана Кемпир-Абад суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу макулдашылды. Это договор между Кыргызской Республикой. Жалпысынан биз кыргыз-өзбек көп тараптуу кызматташтыгын мындан арыда кеңейтүүгө эки тараптуу умтулуубузду ырастадык. Бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамилелерде тарыхый мааниге ээ болгон стратегиялык документтерге кол коюлгандыгы буга айкын далил болуп саналат. Биз Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосундагы Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым участактары жөнүндө келишим жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Өзбекстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы Кемпир-Абад суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө макулдашуу. Также мы с коллегой приняли совместное заявление. Кесиптештерим белгилегендей, региондор аралык кызматташууга өзгөчө көңүл бөлүндү. Өлкөлөр ортосунда түзүлгөн уникалдуу формат чек арага чектеш облустардын башчыларынын кеңеши сооданы жана кооперацияны өнүктүрүүгө, гуманитардык алмашууларды кеңейтүүгө өлгө түзгөн таасирдүү аянтча болуп саналаарын белгилей кетүү керек. Бүгүн биз бул багыттагы байланыштардын мындан ары улантуунун маанилүүлүгү тууралуу бирдиктүү пикир билдирдик.
Мамлекеттик чек араларды демаркациялоо жана делимитациялоо маселеси узак жана татаал процесс. Айрым жерлерде чек ара сызыктары жашоочулардын үйлөрү аркылуу өткөн жагдайлар бар. Бул жолку келишимге ылайык чек ара тилкелери боюнча маселени бирөтөлүү чечүүгө мүмкүн болду. Жалпы кыргыз өзбек мамлекеттик чек арасынын узундугу 1400 километрден ашык. Ошонун 1170 километри 2017-жылы 5-сентябрда договорго кирип, бул такталган болчу, анан калган участоктор боюнча мына азыр 5 жылга жакын иштедик. Ана бүгүн буюрса ушу чек ара мындай такталып бүттү десем болот да. Бир 2 гана участок калды. Бул жана Кадамжы районунда Чечме деген участок. Бул боюнча да биздин эки өкмөттөр аралык комиссиянын макулдашуусу бар. Аны бир чогуу пайдаланабыз. Өкмөттөр аралык келишим негизинде деп. Андан сырткары 3 мамлекеттик чек аралардын тогушуун чектеп коебуз. Бул Өзбекстан, Кыргызстан жана Тажикстан менен ошо 3 мамлекет чек арасы тогушкан чек. Бул 3 тараптуу сүйлөшүүдөн негизде аныктала тургандыктан мун буюрса жакын арада биз ошо жолугушуу өткөрүп, муну да чечкенге аракет кылабыз. Коңшу Өзбекстан менен болгон чек араны тактоодо түзүлгөн бүгүнкү жагдай Тажикстан менен болгон мындан кийинки кадамдарга дагы таасир этет. Тышкы саясат ички саясаттын уландысы деген принципке таяна турган болсок, өз ара бир пикирди карманып чек ара маселесин четинен чечүү оңдой берди болду. Баса белгилеп кетсек, Кыргызстан Өзбекстан менен болгон чек араны чечүүнү буга чейинки президенттер өкмөт колго алган эмес. Азыркы бийлик батынып чек араны тактоого умтулуп жатканы жакшы деп бааланууда. Буга чейинки президенттер ушул маселени козгобой эле коелу, бул көйгөй мага тиешеси болбосун, мындай өтүп кетели деп мындай ушул маселени такыр эле козгобой анын тегерегинде жүргөн да. Мисалы азыр көп учурда Алмазбек Атамбаев айтып атпайбы, бул кол койбой койгон депчи. Анткени ал киши билген, ал кол кое турган болсо рейтинги төмөндөп кетиши мүмкүн болчу. Саясий чыңалуу башталыш керек болчу. Анан ал ойлоду, мага бул проблеманын эмне кереги бар? Башка маселелерди эле толтура. Ал кийинки президентте чече берсин деп койгон да. Өзгөчө дүйнөдө курч геосаясий абал болуп турганда маселени чечүүдө коңшу эки мамлекеттин бир пикирге келүүсү баарынан маанилүү. Мындан улам серепчилер саясий оюн кылбай маселени чечип алганы оң болгонун белгилешүүдө. Анткени мындай макулдашуулар эки боордош элдин ортосундагы достукту чыңдап, алаканы бекемдей турганы белгилүү. Алардын карамагында болгон, ал өтүп кеткен, компенсациясын берген. Азыркылар жөн эле айтып атат. Азыркы жетекчилердин Жапаров, Ташиевтердин заслугасы ушунда. Алар жумшартты. Кийинки жылдар катаал болду. Үстүндө пограничниктер лодка менен жүрүп элди балык карматпай, жээгине келтирбей, малга суу ичирбей, ошентип пограничниктер катуу кармады кийинки жылдары. Мына азыр эң жакшы условия обстановка азыр бардык жагынан уступка кылып атат өзбектер. Өзбек Мирзаев жакшы мамиле кылып атат кыргыздарга. 30 жылга жакын, мына 25 жыл, 20 жыл такыр байланышпай калганбыз, даже коондарыбыз өткөрбөй салган. Ошол эле учурда тараптар кыргыз-өзбек көп тарамактуу кызматташтыгын мындан ары кеңейтүүгө карата эки тараптуу милдеттенмелерди ырасташты. Буга мисал катары инвестициялык келишимдер жана биргелешкен ишканаларды түзүү аркылуу бизнес үчүн жол ачкан Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фондун айтсак болот. Алдыда өнөр жай кооперациясын түзүү жана өз ара сооданын көлөмүн көбөйтүү, ошондой эле фонддук уставдын капиталын жогорулатуу маселеси турат. Өзбек-Кыргыз фонд өзүнүн жумушун активдүү баштады. Биз биринчи алгачкы проект Ош шаарына 50 автобус Самарканд автомобилдик заводдон алып бердик. Азыр 50 автобус уже ийгиликтүү Ош шаарында иштеп баштады да. Мындан тышкары дагы 2 проектти бекиттик уже. Биринчи, экинчиси, значит, биздин Новопавловка айыл өкмөтүнө биз азыр $1 миллион чейин чоң техника, ЖКХ техника алып берген атабыз. Бул мусороуборочный, значит, суу ташуучу машинелер, ар кандай ЖКХ техника, бул эми жакында күтүп атабыз техника. Жана Бишкектин таксисине азыр бир 50 машине, жеңил машине уна уже кол коюп, азыр даярдап атабыз. 3 чоң проект бекиттик буюрса. Тарыхы тамырлаш Кыргызстан менен Өзбекстанда жакшы коңшулук мамилелер муундардын байланышы гана эмес, заманбап стратегиялык өнөктөштүк жана союздук мамилелер дагы байланыштырып турат. Кыргызстан Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин келүүсүнө даярданууда. Ал эми февраль айында эки өлкө дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүн 30 жылдыгын белгилейт. Айжан Омолдошова, Раскелди Көкүлбеков, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.
Мамлекеттик архив бул кыргыз элинин тарыхы менен катар эле башка өлкөлөрдүн дагы маданияты, турмушунун өзгөчөлүктөрү сактала турган негизги мекеме. Бул тармакта 13 жылдан бери иштеп келаткан Жамиля эң баалуу жана маанилүү делген документтердин баардыгы дал ушул жерде сыр катары сакталаарын айтат. Эгер башка мамлекеттер тууралуу маалымат талап кылынса, албетте ага биринчи кезекте атайын уруксат кагазы талап кылынат. Да, проводилась работа по выявлению документов. Өткөн жылы Жусуп Абдрахманов тууралуу тарыхый документтерди чогултуу жана иликтөө үчүн Ташкентке бардык. Андан кийин Өзбекстандын улуттук архивиндеги документтерди аныктоо боюнча протоколдук тапшырма берилген. Мунун баарын аткаруу үчүн көп жерлерден уруксаат алышыбыз керек болот. Бизге келген чет өлкөлүктөргө дагы ушундай талап коюлган. Буга чейинки жетишилген келишимдерге ылайык Кыргызстан менен Өзбекстан архивдик документтерди алмашып турган. Ошол эле учурда далилдүү документтер талап кылынчу. Ал эми бул жолку макулдашууга ылайык эки өлкө тең керектүү архивдик материалдарды жана санариптик маалыматтарды эч кандай тоскоолдуксуз бөлүшө алат. Бул эми меморандум ошо эки өлкөнүн катышына дагы, келечектеги мындай байланышына дагы чоң мүмкүнчүлүк берет. Биздин планыбызда бар, буюрса азыр ушу биринчи кадамдан кийин келечекте дагы мындай балким санарип бир базабызды ачып алсак, эки өлкөнүн боюнча ошо маалымат берүүдө балким ушундай бир жеңилдиктер биздин жарандарыбызга мүмкүнчүлүк жакшы түзүп берет. Албетте биз бул боюнча иштейбиз. Меморандум бул эми биринчи биздин кадамыбыз. Биз көп жылдан бери чындыгында ушул меморандумду кол коюлганга бизге мүмкүнчүлүк болгон жок.